Бизге көптөгөн жарандар кайрылат. Бир мамлекеттик мекемеге барсам же бир компанияга барсам, мени карабай жатат, жазган арызымды караган жок, урушуп кагып силкип жатат депчи. Анан секин жөнөкөй карапайым кийинип алып, бир нерсени түшүнбөгөн адам болуп, акырын барасың да. Барсаң, дал эле ошондой болот да. Сени кагып силкип, урушуп, анан жакшы түшүнбөгөн адамдын эмесин кийип сүйлөйсүң да. Мыйзамда ушундай болуш керек эле го, ушундайды уктум эле мен десең, андай жок дейт да. Мыйзамда жазылган, ушул мекеме ушундай кылганга милдеттүү деп жазылганды айтсаң, жок дейт, андай жок дейт. Жок деп көзүңө тике карап туруп айтат да. Анан таң каласың, аларга мындай жоопкерчилик каралган, ошондо карабай койсо жооп берет деген. Бирок аларды жоопко ким тартат деген маселе да. Ошого жоопкерчиликти күчөтө турган, ошондой мыйзамдарды жаза турган кимдер, туугандар? Мен айткым келген нерсе бул депутаттар. Азыр шайлоого баратышат. Ошол депутаттар ошондой маселелерди көтөрүшү керек. Көтөрүп ушундай мыйзамдарды киргизиш керек. Кайсы мамлекеттик мекеме болсун, ошо кызматкерлери жарандардын укугун коргобосо, ал кызматкерлер жоопко тартылып, жумуштан айдалышы керек. Алардын ордуна иштей турган адамдар толтура. Бирок тилекке каршы алар жооп бербей атат. Аларды эч ким жоопко тартпай атат. Ушунча убакыттан бери мындай жарытылуу бир мыйзам көтөрүп чыккан депутаттарды көргөн жокпуз да. Менде ушундай мыйзам бар. Мен депутаттыкка келсем, ушул мыйзам менен жарандардын укугун коргойбуз, мамлекеттик кызматкерлер жоопко тартылат, мен ушул нерсени ишке киргиземин деп бир жакшы бир жарандардын маселесин көтөрүп, ошого мыйзамдарды жазып элге алып чыккан депутаттар мындай көргөн деле жокмун да. Депутат деген ал кандай адам болуш керек? Депутат деген ал мыйзам жазыш керек. Депутат деген билебиз, ушуга чейин жол салабыз деп, көпүрө салып беребиз деп, ушундай нерселерди гана бизге сөз берип келген да. Депутат ал мыйзам жазыш керек. Ал жолду, көпүрөнү, да башка маселелерди мамлекеттик бюджеттен салынат. Мамлекеттик бюджетти көбөйтүү, мамлекеттик бюджеттен уурдагандарды жоопко тарта турган мыйзамдарды жазып чыгуу. Мисалы үчүн бир эле айылда айыл өкмөткө канча деген бюджетке акча түшөт. Ошону сол чөнтөккө кеткендерди кетирбей турган мыйзамдарды жазыш керек. Сол чөнтөккө ургандарды жоопко тарта турган мыйзамдар иштеп чыгыш керек. Мисалы үчүн биз билбейбиз, бир эле айыл өкмөттөн канча акча түшөт айыл өкмөткө. Анын канчасы мамлекетке төгүлөт, канчасы сол чөнтөккө кетет. Аларды көтөрүп чыккан депутаттар жок. Андай маселени көтөрүшпөйт. Карасаң жалаң эле кары картаңдар менен учурашып аткан. Жок, алардын бизге учурашканын кереги жок. Алар өздөрүнчө барып сыйлашып берсин. Бизге ушундай эле кичпейилдикти үйрөтөт экен анда. Ошондой талим тарбия бере турган бир мектептерге программаларды киргизсин, улууларды сыйлай турган, карыларды сыйлай турган, карылар үйүнө көп адамдар барып атат, ошолордун жолун ала турган, мыкты ата энени сыйлай турган, жаштарды өстүрө турган программаларды ойлоп тапсын. Ушундай бир жолдорду ойлоп табыш керек да. Анан карасаң, шайлоого жакын жакшынакай болуп учурашып калышат. Бардык Кыргызстандын жарандары ошондой карыларга дал ошо депутаттар ийилип эки колдоп учурашып аткандай мамиле кылыш керек. Ошондой биз коомду түзүшүбүз керек. Ошону системалар түзүп чыга турган бул депутаттар. Мейли депутаттыкка болгонго бизнесмендер барат, врачтар барат, журналисттер барат, адвокаттар барат, да башка толтура кызматкерлер. Бирок алар, мисалы үчүн, бизнесмен ошого мыйзам көтөрүп барыш керек. Ошо мыйзам менен элди буруш керек өзүнө. Мисалы үчүн, мен ушундай бизнес кылганмын, мен бизнесменмин. Менде ушундай мыйзамдар бар. Биз мындай мыйзамдарды эме кылсак, мамлекеттен мындай мүмкүнчүлүктөр түзүп берсек, анан кийин биздин Кыргызстанда бизнесмендер көбөйөт. Кытайдай болуп, Турциядай болуп, биздин да бизнесмендер чет өлкөгө барып бизнестерди ачып, Кыргызстанга акчалар түшөт. Алга мындай мүмкүнчүлүктөр керек. Мисал келтирсек, байлар гектарлаган жерлерди
49-50 жылга деп өздөрүнө кармап отурат. Бирок бир карапайым бизнес кылам деген жаш кадрлар, жаш эмелер, жаштар бир сотук жерди ала албай атат. Себеп ада акча жок. Же мамлекеттен Кытай, Турциядай болуп миллиондогон акчалар бөлүнбөйт. Жок дегенде мейли. Ошо байлар, олигархтар ээлеп алган 49 жылга, 50 жылга деген жерлерди бир сотуктан болсо да берсинби 5 жылга. Жылына 5 000 сом, 10 000 сомдон макул. Налог төксүн. Ал ошолой 1 гектар жерге жылына бир көп болсо бир 10 000 сом налог төгүп отпош керек. Ошондой мүмкүнчүлүктөр түзсүн, ошондой программалар менен келсин. Анан мындай жөн элестер рекламага бербейчи. Мейли ал врач болсун. Врач болсо бир мыкты врач дейли. Ал медицина тармагындагы коррупцияларды көтөрүп чыксын. Мына ушундай коррупциялар бар. Же билим алып атканда студенттер жакшы билим албай калат. Ошол жака мындай мыйзамдар жазып, системалар киргизейли. Мисалы үчүн элдерди чала була дарылап акчасын алып атат. Мына ушундай медицина тармагында ушундай кемчиликтер бар. Ушуларды мен ушундай кылып бере аламын. Мындай бир кемчиликтерди көтөрүп чыгыш керек да. Анан өздөрүн жөн эле реклама кыла бербей. Депутат болуп отурган адам мындай депутаттыкка чейин дагы өзүнүн мындай активныйлыгын көрсөтүш керек да. Депутат болуп отурган адам элге жакын болуш керек. Ал бир гана 100% журналист болуш эмес, 100% адвокат болуш эмес, 100% бизнесмен. Андай эмес. Ал эл менен эменин ортосун түшүнүш керек. Элге жакын болуш керек ар дайым. Элдин эмесин угуп туруш керек. Кээде ал түп-түз бир журналист болуш эмес, түп-түз жана мыйзам менен, бир гана мыйзам менен сүйлөй турган. Жок, ал кээде карапайым элге аралашыш керек. Ошо элдин маселелерин көтөрүп, баягы ада жөндөн болуш керек, депутат боло турганчы. Кээде ал бийликке каршы чыгыш керек. Анын дагы мындай коррупциялык жол менен ал адам байбаш керек. Эгерде ал бизнесмен болсо, бизнесин балким өткүзүп беришке да туура келет. Саясатта каршылаш эмелер көп болот. Биринин артын бир көп чугуп турат, биринин балын түшүрүш үчүнчү. Ошондой маалда бизнесмендер өзүнүн бизнесин гана коргоп калат. Ал жеке бар айласы жок, унчукпай 5 жыл бою сүйлөбөй өмүрүн өткүзүп коет. Жөн эле кыргыз элинин 5 жыл тагдырын мындай алып коюп атат. Убактысын алып атат. Ошого бул бизнесмен деген акчага да кызыкпаш керек. Себеп эмне үчүн? Акчага кызыккан бизнесмен, мисалы үчүн Садыр Жапаровду алалы. Садыр Жапаров кум-төрдү көтөрүп чыкканда булга канча миллиондогон доллар акчалар сунушталган. Бизге өт сен кум-төрдү чукуба деп. Жок, бул өзүнүн багытынан тайган эмес. Кыйналса дагы, куугунтукталса дагы, камалса дагы, өмүрүнө коопсуздук болуп атса дагы бул айткандан кайтпаган. Ошол себептен ал туугандар президент болду. Эгерде ал ошо миллиондогон долларды алып алып, кум-төрдү мактап жүрө берсе, бул президент боло албайт болчу. Себеп ал эртең президенттикке талапкерлигин койгон убакта дагы анын башка атаандаштары ошол алган акчасын чукуп чыгып эле эмесин шайлоодон токтотуп коймок. Ошого саясатчы бул кээде эки тандоо келип калышы мүмкүн да. Саясат болом деген адамгачы, саясатчы болом деген адамга балким бир коррупция жол менен байыш керек да. Акча кызыккан саясатчы миң күчтүү болсун, акылдуу болсун, билимдүү болсун. Акчаны тандап койсо, анын саясаттагы келечеги кыркылып калат. Себеби ал бир жекке барып туруп, бийликке каршы сын айта албайт, бийликтин кемчилигин көтөрүп чыга албай калат. Себеби анын арты таза эмес. Анын артын тезе чукуп чыгып, мына сенин жүзүң мына деп көрсөтүп коет. Ошого саясатчы акчага кызыкпаш керек. Акчага көп акча келген убакта адам баш тартып, саясаты менен кыйналса дагы ошо багытынан тайбаш керек. Мейли ал убактылуу кыйналышы мүмкүн. Бирок бир убак келгенде кыйналып атып, эл түшүнөт, полный түшүнүп бүтөт. Мүмкүнчүлүк келген убакта жакшы мыйзамдарды жазып, анан элге кызмат кылат. Мисал келтирсең, сот системасын биз мындай мыйзамдар менен, сотто мындай коррупциялар бар, же мындай туура эмес чечимдер чыгып атат, мындай адамдардын укуктары тепселенип атат. Ушуга мындай мыйзамдар менен биз
сотторду оңдосок болот, адилеттүү чечим чыгара турган сотторду түзүп чыксак болот. Мыкты кадрларды ушундай жолдор менен, ушундай окутуулар менен мыкты кадрларды чыгарсак болот деген депутат жок. Мисалы үчүн банктарды мисалга алалы. Бир 20 сом айынан канча деген жарандардын историясы булганып атат. Барган сайын күндөн күнгө кара тизмеге кирген жарандардын саны көбөйүп атат. Эмнеден келип чыгып атат? Бул банк менен элдин байланыш болбой аткандан. Аларга байланыш кыла турган системаларды түзө турган, мыйзамдарды жаза турган ким? Булар депутаттар. Карапайым жарандар керек болсо мыйзамды арыз чыгарышты билбейт. Ошого электронный мыйзамдуу арыздарды тиркесин, ошондой программалар иштеп чыксын. Жаран жеңил эле өзүнө мүмкүнчүлүк кээде түзө ала турган, банк менен эсептеше ала турган программалар түзсүн. Эртең ушинтип кара тизмеге кире берген жарандардын саны көбөйө берсе эмне болот? Барып туруп мамлекетте акча айлануунун эмеси кайсы бир убакта массалык түрдө токтоп калышы мүмкүн. Ал дагы өлкөгө зыян алып келет. Туугандар, ошондой компаниялар, мамлекеттик мекемелер элди укпай аткан эмне үчүн? Аларды жоопкерчиликке тарта турган жартуу системалар, мыйзамдар иштебей жатат. Ошолорду иштетсин. Депутаттыкка өмүрү бир көрбөгөн адамдар барат. Же бир жакшы бир мыйзамы жок колунда. Депутат деген мыйзамды берген суроого сразу, мисалы үчүн, кайсы тармактан берилет? Коррупция болсун, бизнес болсун, айтып атабыз, коомдо зорлук зомбулук көбөйүп кетти. Ал эмнеден келип чыгып атат? Балким мигрант болгон ата энелердин көптүгүнөндүр, балким интернеттин туура эмес колдонулуп аткандыгынандыр. Аны көптөм ошолорду бүт териштирип көтөрүп чыгыш керек. Көтөрүп ошодон бир мыйзам чыгарыш керек. Системаларды иштеп чыгыш керек. Өмүрү тааныбаган эле адамдар депутаттыкка коет. Алар биз кайдан билебиз? Бир журналистти главныйга коет дагы жакшы бир алдына коюп туруп өтүп кетип атат. Жок. Депутат, мисалы үчүн, университет болобу, мектепте болобу, окуучулар экзаменден өтөт, түз тургузуп алып экзамен алат. Ошол жерден мыкты окуучу сразу жооп берип өтүп кетет. Депутат дагы ушундай кылып түп-түз туруш керек. Жакшынакай түз экзамен сыяктуу бир эмелерден ушундай системаларды чыгарыш керек. Ошодон өзүнүн канчалык деңгээлде мыйзам жаза алат, канчалык ой жүгүртүшү күчтүү, ошол жерде берилген суроого даярданбай туруп жооп бериш керек. Канчалык карапайымдуулугу дагы мындай элге жакындыгы, элдин ичиндеги кемчиликтерди канчалык деңгээлде билет. Автоматтык түрдө суроого так жооп берип туруш керек. Ошондой ар бир өзүнчө экзамендерден өтүш керек. Биз билбейбиз азыр могу келип аткан депутаттарды. Өмүрү көрбөгөн адам килтейтип жарнамасын илип коюп атат. Аны кайдан билебиз? Шайлоого жакын сөздү берип атат, укмуш сөздөр сүйлөп атат. Шайлоого чейин аракет кылышсын. Ошондой экзамендерден өтсүн. Мисалы үчүн, праваларды дагы компьютерге түзүп отурасың. Суроо жоопко жооп бере алсаң, аласың праваны. Суроого жооп бере албасаң, өтпөйсүң. Ошондой депутаттарга ушундай системалар чыксын. Бир журналистти алдына коюшуп, бир коомдук бир ишкерди алдына коюп өтүп кетишпесин да. Качан бир бийликтегилерге жакшы бир кошомат кылып жүргөн адамдар депутаттыкка талапкерлигин кое алып атат. Значит, анда ким мыкты кошоматчы, таланты бар адам жакшы жашоого жетишет экен да. Депутаттыкка кое алат экен. Элдердин арасында мыкты мыйзам жазгандар толтура да. Айткан позициясынан кайтпаган адамдар бар. Алар өтпөйт экен. Себеби аларда кошоматчылык талант жок. Андай жөндөм жок. Ошондой элдин арасындагы мыкты, билимдүү адамдарды депутаттыкка алып келе турган система жок. Ким жакшы кошоматчылык Кудай берген таланты бар, ошол өтүп атат. Ал эртең өзү мыйзам жаза албай атат. Же бир кыйрат бир маселени көтөрүп чыга албай атат. Ал кнопка басып эле эл эмне десе ооба деп
аркасы таза эмес кошомат кылып байыган адамдар өмүрү 5 жыл бою сүйлөбөй барып депутаттыктан 5 жылды бүтөрүп койгондар бар. Жок, депутат деген эмоциялуу кээде эмоция калтырат, кээде күйүп катуу эме кылат, элдин маселесин көтөрүп чыгат, кээде бийликке дагы каршы сүйлөйт, алдынан каршы чыгат. Мындай басып өткөн жолу таза адам ошондой кылат. Басып өткөн жолу таза эмес адам андай кыла албайт. Ал өзүнүн артынан коркот. Эртөсүнө өзүнүн кемчиликтерин секин чукуп чыгып, секин эле ал тилин секин кыркып коет анын. Ошого билбейм, бизде система мындай начар го дейм, мындай депутаттыкка тандала турган адамдардын. Мейли мисалы үчүн ырчы жакшы клип тартып, ошо жакшы клип тартып чыкса, эл аны колдоо өзү көтөрүп кетет. Ырын угуп, ар бир телефондон угуп, эл аны эме кылып кетет. Ырчы кылып таанылтып кетет. А бизнесмен акчасын алып келип салат, бирок жакшы ошо бизнесин алып кете алса алып кете алат. Алып кете албаса ошончо акчасына күйүп калып кетет. А депутат деген бир жакшы бир журналист алдына коет экен да, артынан 10-15 адам өтүп алып кетип калат экен. Барып 5 жыл бою же сүйлөйт, кыйратып бир маселени көтөрбөйт. Ошо менен депутат болуп айлыкты алып жүрө берет экен. Же бир мыйзам жаза албайт, же бир элдин бир маселесин көтөрүп чыккан эмес.